Кадамжай районунда бош жумуш орундар жана кесиптер жарманкеси болуп өттү. Иш-чараны Кадамжай райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы уюштурган. Бүгүнкү жармеркеде Кадамжай районундагы ошол бош жумушу бар ишканалардын жетекчилерин чакырып, жумуш издөөчүлөргө өздөрү толук кандуу маалымат беришип атат. Ошол кайсы жерге барып, кандай айлык майнасы боюнча булар өздөрү толук кандуу түшүндүрүп атышат. Бүгүнкү күндө 120 бош жумуш орун бар. Бул менен чектелип калбайбыз. Буюрса дагы Кудай кааласа бош жумуш орундарды таап, элге ошол элди иш менен камсыз кылууга аракеттенебиз буюрса. Катышуучулардын айтымында бош жумуш орундар жарманкеси жумуш берүүчүлөр жана жумуш издөөчүлөр үчүн көпүрө болгонун, мүмкүнчүлүктөр көп экенин баса белгиледи. Жарманкеге район аймагындагы 100дөн ашуун бош жумуш орундар сунушталып, 200дөн ашуун жумуш издөөчү катышкан. Жыйынтыгында 11 жаран жумуш менен камсыз болду. Деген эң жакшы самалык. Себеп деген азыркы убакта миграция маселеси күч убакта ушундай жаштарды алып калып, ушундай бош жумуш орундарын уюштуруп, иш менен камсыздагыңыздар жакшы да бул нерсечи. Бул эң жакшы нерсе. Себеби эгерде мындай иш-чаралар болбосо, миграция аябай күчөмөк да. Бул жерден өзүңүзгө керектүү жумуштар деле бар экен. Келиңиздер, ушундай бош жумуш жарманкелерге катышыңыздар. Ар бир кесип ардактуу деген ар бир кесип боюнча жарманкелер бар экен. 2024 жылдын 8-июнундагы 404 тескемесинин негизинде жаштар такшалмасынын пилоттук долбоору аткарууга алынып, Кадамжай району боюнча 150 квота бөлүнгөн. Ошо 150 квотанын ичинен бүгүнкү күнгө чейин 64 стажерлорду мекеме ишканаларга, мамлекеттик мекеме ишканаларга жөнөтүп, бүгүнкү күндө 29 стажер иш менен камсыз болушту. Бул пилоттук долбоор дагы уланууда. Жумуш издөөчү 16 жаштан 35 жашка чейинки жаштарды кесиптик көндүмдөрүн жогорулатуу жана жумуш менен камсыз кылуу максатында жаштар такшалмасы пилоттук долбоору боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мындан башкы максат миграциянын агымын токтотуу. Ажамал Мурзадулат кызы, Салам медиа, Баткен.